Достор, сіздерге маалымат катары берип кетейин. Азыр ошол чек ара айылдарындагы жаш балдар, энелер портерлер менен мына кыштын суугунда портер лаболор менен жана жеңил унаа, кандай унаа болбосун, мына ушулар менен Баткен тарапка келип жатышат. Азыр ушул эвакуация кылуу иштери уланып жатат. Мектептерде жана кээ бир жата мейманканалар азыр ушул өздөрү ыктыярдуу мейманканабызды беребиз деген жарандарга дагы ушул жаш балдарды жана кары картаң апаларды жайгаштырып атышат. Азыр биз ушул жана эмне үчүн тартып атасың, эмне үчүн көрсөтүп атасың дегендерге айтат элем. Ушул бийлик көрсүн, Баткен эли кандай жашап атат, бир күндү кандай кечип атышат. Мына ушундай ок атты деген укканда Баткен эли түйүнчөгүн түйүп алып, каяка барып жашайт, кандай шартта жашайт. Мына ушул нерселерди эл көрсүн, билсин. Баткендиктер тынч отурбайсыңар силер, качан болсо урушасыңар деп сүйлөгөн дивандагы эксперттер дагы көрсүн. Азыр биз ушул Баткен шаарындагы 3-чү мектепке баратабыз. Бул жакта дагы эвакуация иштери уланып атат. Ал эми ушул мейманканалардан суранып атабыз, ыктыярдуу өзүнүн ыктыяры менен ооба алып келгиле десе, ошол жактарга дагы жаш балдарды, кары картаңдарды жеткиребиз. Эгер кимде ким ушундай үйү бош болсо, ушу жылуу кылып ушул элдерди киргизем деген ыктыярчу инсандар болсо дагы кайрылсаңыздар болот. Обул администрацияга кайрылсаңыздар болот, Баткен райондук администрациясына кайрылсаңыздар болот. Мен контакттарды дагы жазып коем. Сиздер дагы мэриядан жасап атасыздар да. Азыр ушул Баткен шаардык мэриясынан дагы ушундай элдерди кабыл алуу уюштурулуп атат. Былтыр дагы ушинтип машинам жок, кыйналган да. Азыр биздин фракциянын депутаттары яман келип атат. Депутаттар чогулду, кандай жардам кылып атышат? Азыр эме кылабыз, келсиндерчи. Азыр жаңы саат 5:30 сессиядан чыктык элечи. Буга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Баткенге деп бөлүнгөн 300 000 сомду бербей койгон болчу. Аны мен Facebook баракчама жаздым эле. Азыр ошол Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин пресс катчысы Индирайым чалды. Арзу ал акча администрацияга которулган деп мен азырынча тактай элекмин, бирок ыраазычылык билдирем. Эски депутаттарыбыз карызын төлөп местасын бошотуп кетиптир. Келелек окшойт да булар. Олар ачылып турган. Жана лабодогулар келелекпи? Неме, адамдар келип турбу? Жүрүн көрөчү. Жана лабодо жаш балдар келишти байкуштар. Полный жаш балдар да. Ошода бүт жаш балдар келди. Бул кишинелер тоңуп калды, ал бияка келдичи Баткенге. Лери мектеп барышты. Байкуштар. Мына достор, мына ушул портер менен толтура жаш балдар мына ушул мектепке келди. Мен ошону факты менен көрсөтөйүн дегем да. Жетишпей калды, мен машина менен бул жактан келдичи. Азыр учурдан пайдаланып ушул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин басма сөз катчысы Индира Куралбековнага ыраазычылык билдирем. Азыр чалып арзу кандай жардам керек, депутаттар чогуу деп атышат деп бизден кабар алды. Бизге кандай жардам керек? Азыр жылуу үй, тамак аш. Келдиңиздер, жаш балдар келишти? Абал азырынча айтыш кыйын. Мына жаш балдар келишти. Мына ушундай шартта бизге келген апалар, жаш балдар мына ушундай эмеде турушат. Саламатсыздарбы? Азыр эме портер менен келдиңиздерби сиздер? Портер менен кимдер келишти азыр?
Жаш балдар, Эже сиздер кайсы жактан келдиңиздер? Миңбулактан, окуя саат канчада болду? 6'da. Ertemenen yemeler baştalar ötüşüp kaldı. Keçinde 6'dan başladı. Атыш башталды. Сиздер азыр машина барып алып келди же кайсы жака качып турдуңуздар? Өзümüz maşinalardan kaçtık. Өзүңүздөр машинаңыздар менен келдиңиздер, Сиздер да Миңбулактанбы? Канча балаңыз менен келдиңиз азыр? 5 balam. 5 балаңыз менен. 6 6 балаңыз бар, Хорошо, эже азыр тамак аш бериштидер элекпи? Тамак аш иштейсиздерби? Каякта? Кайсы? Арзу алакча администрацияга которулган деп мен азырынча тактай элекмин, бирок ыраазычылык билдирем. Эски депутаттарыбыз карызын төлөп, местасын бошотуп кетиптир. Келе элек окшойт булар. Açılıp durma. Жана лабодогулар келе элекпи? Neme o adamlar gelip durma. Жүрүң көрөчү. Жана лабодо жаш балдар келиштиби, акыштар? Yarın sonra ama üstü polnu yaş falan da. Ошодо бүт жаш балдар келди. Пешенелер тоңуп калды, ол бияка келди чыгып келди. Лери мектеп барышты. Байкуштар. Мына достор, мына ушул портер менен толтура жаш балдар мына ушул мектепке келди. Мен ошону факты менен көрсөтөйүн дегем да. Жетишпей калды, мен машина менен бул жактан келдичи. Азыр учурдан пайдаланып ушул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин басма сөз катчысы Индира Куралбековнага ыраазычылык билдирем. Азыр чалып арзуу кандай жардам керек, депутаттар чогулат деп бизден